Салам, биздин кыргыз тилин үйрөнүп жаткан достор, биздин мекендештер. Бүгүнкү сабагыбызда биз сиздерге өткөн сабагыбызда убада бергенибиздей аба ырайына тиешелүү болгон бир нече түшүнүктөр жөнүндө маалымат беребиз. Айтор аба ырайы жөнүндө маалыматтарга биз кайсыл жерде болбойлу муктаж болобуз. Себеби ошол аба ырайына карап өзүбүздүн күн тартибибизди, аба ырайына карап иштерибизди, аба ырайына карап өзүбүздүн түрдүү жолугушууларды уюштуруп жүргөн учурларыбыз болот. Андыктан бүгүнкү сабакта сиздерге ушул аба ырайына тиешелүү, аба ырайынын кырдаалдарын билдирүүчү түшүнүктөр жөнүндө жакшы маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Андыктан бүгүнкү сабагыбызды кунт коюп берилүү менен күзөтүп барсаңыздар баары жакшы болот деген ойдобуз. Караңыздар. Мисалы, эч кандай асманда булут жок. Бул булут, бул күн. Бул кандай булут? Бул ак булут. Бул кандай булут? Бул кара булут. Көрдүңүздөр, бул жерде түстөр жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ак, кара. Демек, асманда эч кандай булут жок мезгилде, эгерде күн эле турган болсо, анда күн ачык деп айтабыз. Бүгүн күн ачык. Бүгүн күн кандай? Бүгүн күн ачык. Ал эми бул жерде булут болуп, күн чыгып, анан булут каптап турган болсо, бир аз аны биз ала булут деп айтабыз. Мисалы, күндү толук көрсөтпөйт. Күндүн белгилүү бир бөлүгү эле көрүнбөсө, калган бөлүгүнүн баарысын булут каптап турса, биз бул түшүнүктү ала булут деп айтабыз. Эгерде күн такыр эле көрүнбөсө, анда күн бүркөө деп айтабыз. Күн бүркөө. Эгерде күн чыгып, бирок жамгыр жаай турган болсо, биз муну өткүн деп коебуз. Мисалы, өткүн жаан, өткүн жамгыр деп коебуз да. Күн асманда чыгып эле турат, бирок жамгыр жаап атат. Демек, бул жамгыр өткүн жамгыр. Бул кыска убакыттын ичинде жаайт дагы, дароо токтоп калат. А бул болсо жамгыр. А бул чагылган. Гроза дейбиз, орусчасын, кыргызчасы чагылган. А бул кар, а бул шамал. Мисалы, аба ырайы жөнүндө маалыматтарда момундай бир маалыматтарды айтышы мүмкүн. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Ош облусунда күн ачык болот, ал эми Баткен облусунда ала булут. Ал эми Нарын облусунда күн бүркөө боло турган болсо, Жалал Абад облусунда өткүн жаандар жаашы күтүлүүдө. Ал эми Таласта 3 күн тынбай жамгыр жаайт. Кээ бир айыл аймактарда чагылган менен жамгырдын коштолгондугуна күбө боло алабыз. Ал эми тоолуу аймактарда кар жаашы күтүлөт. Ал эми Ысык көлдүн Каракол шаарында мезгил менен катуу шамалдар согуп турат десек, мынакей аба ырайына тиешелүү болгон түшүнүктөрдү биз эмне кылдык? Атап өткөн болобуз. Келиңиздер, эми болсо атайын бүгүнкү темабызды бышыктоочу мисалдарга көңүл буралы. Мисалы, Арслен 18 жашта. Салам, менин атым Арслен. Мен 18 жаштамын. Бүгүн күн ачык болду. Андыктан мен досторум менен жаратылышка эс алууга чыктым. Досторум менен бирге көлгө чөмүлүп, жакшы эс алдык. А бирок түштөн кийин күн дароо бүркөлүп, бирден чагылган чагып, капысынан пайда боло калган ызгардуу шамал айлана чөйрөнүн чаңын көккө сапырып, заматта жамгыр жаады. А бирок бул жамгыр өткүн жамгыр болуп, артынан дароо эле күн ачылып кетти. Биздин бир күндүк эс алуубуз ушундай өттү. Бул жерде сиздер ушул Арслендин бир күн ичинде эс алууга чыкканын, ал жакта аба ырайы кандай болгондугун мынакей белгиленип турат. Ушулар жөнүндө маалыматтарды ала алдыңыздар. Караңыздар, дагы бир мисал келтирейин. Бул Хадича. Хадича 18 жашта. Салам, менин атым Хадича. Мен телевидение тармагында аба ырайы жөнүндө маалымат берип иштеймин. Бүгүн Ордолу Ош шаарында күн бүркөлүп, чагылган коштогон жамгырлардын жаашы күтүлөт. Ал эми борборубуз Бишкек шаарында күн ачык болуп, мелүүн шамал согуп турат. Нарын облусунун алыскы аймактарында кар жаашы мүмкүн. Бул жерде мелүүн деген салкын шамал деген мааниде келип жаткандыгын байкап турабыз. Караңыздар, аба ырайын атаңыз. Келиңиздер, эми биз чогуу сиздер менен биргеликте аба ырайын атайбыз. Аба ырайы кандай?
Аба ырайы күн ачык. Аба ырайы кандай? Ала булут. Аба ырайы кандай? Күн бүркөө. Аба ырайы кандай? Өткүн. Аба ырайы кандай? Жамгыр. Аба ырайы кандай? Чагылган. Аба ырайы кандай? Кар. Аба ырайы кандай? Шамал. Сиз жашап жаткан аймакта бүгүн аба ырайы кандай? Эгерде сиз азыр ушул биздин видеобузду көрүп жаткан болсоңуз, анда мен сизге ушул суроону берем. Сиздин аймагыңызда, сиз жашап жаткан жерде бүгүн аба ырайы кандай болду? Мына ушул суроого ушул аба ырайына тиешелүү болгон түшүнүктөрдү көрүп жооп берсеңиздер болот. Урматтуу биздин достор, ушуну менен биздин бүгүнкү 8-чи сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Учурдан пайдаланып биздин YouTube баракчабызга катталып, коңгуроо белгисин басып койсоңуздар, анда биздин баракчада жарыяланып жаткан, биздин баракчада чыгып жаткан баардык сабактарды эң биринчилерден болуп көрө алуу укугуна ээ болосуздар. Жана ошондой эле мага болгон суроолор, сунуш пикирлер боло турган болсо, аны 0779 74 86 93 кыска номерине WhatsApp тиркемеси аркылуу билдирүү калтырсаңыздар болот. Кийинки сабагыбызда биз сиздерге түстөр жөнүндө маалымат беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. 9-чу сабактан көрүшкөнчө, амандашканча аман эсен болуңуздар, сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.